Азыр министрлер кабинетинин алдында парламенттик шайлоону ачык, таза, адилеттүү өткөрүү тапшырмасы турат. Президент Садыр Жапаров дагы ушундай милдетти койгон. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Алато 24 каналынын маек программасында билдирди. Ошондой эле Байсалов жаңы түзүлгөн министрлер кабинетинин алдындагы аткара турган иштерине кеңири токтолгон. Айтымында министрлер кабинети буга чейинки өкмөттөй бир уч фракцияга же депутатка эмес, элдин кызыкчылыгы үчүн мамлекет башчынын программасынын негизинде иштейт. Албетте алар мыйзамды кабыл алуу сыяктуу конституциядагы милдеттерин аткарышат. Муну эч ким алып салган жок. Кеп мурдагы коррупциялык схемадан арылууда болуп жатат. Когда раньше продавались и потом как-то Мурда шайлоочулар башкага добуш берсе, акырында парламентке башка эле адамдар келип калчу. Эми эл өкүлдөрүнүн кайсы бир бөлүгү бир мандаттуу округтан, калганы преференциалдык тизме менен келет. Бул жерде эч кандай автократия жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Анткени депутаттарды түздөн түз шайлоо болуп жатат. Мен дагы бир жолу белгилеп коеюн. Жаңы түзүлгөн министрлер кабинетинин милдети 28 ноябрдагы өнөктүктү эркин, адилеттүү өткөрүүнү камсыздоо.